kerdi mingende tөгөрүк төрт бурчун төрт айлант кыдырып ат буруй сыдырып кыбылан кырк бурчун кырк айланта кыдырып тагы ушентип жүргөндө эй оғанды жер деген оңой менен эрлерге кызым минтип бербеген тагы ошондо карачы түлкүнүн кызы Канышай мына ошо бок мурун Канышайга барыптыр айланайын түлкү кан кызыңды мага бергин деп айткан түпкө келгин деп эй алсам сенин кызыңды өзүңдү түлкү кан баймын ошо деп айтып мындай кепти бек айтып кыз издетип жүргөндө тагы ошондо бок мурун кызыкты мыктап күлгөндө мында ошондо карасаң эй бок мурундун атасы көкөтөй өлүп калыптыр кайра келбестин жайды эми кайранбайың ошондо эми мыктап көрүп калыптыр көкөтөйүң өлгөндө кайра келбес чын жайды кайран баатыр көргөндө журт чогулуп карачы эр көкөңдү көмгөндө ажал деген шумпайың эр көкөңдү дүйнөдөн эми минтип бөлгөндө бок мурунуң угуптур атаны кокуй бок мурун ата келип бакырып тагы ошондо карачы карагаттай көзүнөн камчы бой жаш кетип эй бөдөнөдөй көзүнөн бөлөк жаш кетип ителгидей көзүнөн тагы ошондо баланын эй ирмебей туруп жаш кетип мына ошондо бок мурун ыйлап келет көрдүңбү кайдан бардым кызга деп өз жанын бок мурун кыйнап келет көрдүңбү тирүү жүргөндүң атасын эй айтпай жүргөн бок мурун эми минтип өлгөндө сыйлап келет көрдүңбү атаны кокуй бок мурун атасы минтип өлгөндө туйлап келет көрдүңбү тагы ошондо бок мурун ата келип бакырып көкөтөйдүн карашка кең Ташкентти чакырып жылкыдан көп союп койдон эми лөк союп тагы ошондо бок мурун төрт түлүктөн көп союп кылыкты мынтип баштаган көкөтөйдүн карашта кең Ташкенттин кыргызы эми кырылып гана кетет таштаган көкөтөйдүн бок мурун уламадан улаптыр эй билгичтерден сураптыр уламадан кеп угуп билгичтерден деп угуп суптан кепин жасатсаң сонун болот деп угуп кең Мысыр менен Багдадты аяк менен баштарын бирин койбой чалдырып ара жолго моминтип балбандарды салдырып тагы ошондо бок мурун көкөтөйдүн кепинин кең Мысырдан алдырып тагы ошондо бок мурун атасын карачы кепинге мынтип оротуп ата келин байлыгын
қараштан келе құрытып, жақұттарды жардырып, ошол күмбөз ичинде жарык болсун деп койду. Атаны окуй бокмурун, Куран окуп, мал союп, кабыл болсун деп койду. Тагы ошондо бокмурун көкөтөйдүн карашка барын турду чакырып, бириң калбай келгин деп карданып бакырып, алы жетип жетпесе алсыздарга асылып, келбей калса кокустан эми турдуң асылып. Эй баланын ошондо көпкөндүгүн мындан бил, көңкү журтум тыңдап бил. Тагы ошондо карачы кабар бербей Манаска, салам айтпай Талласка. Тагы ошондо карачы кабылам Манас, ошондо салбай калган топурак, эми келбей бир гана калган топурак. Тагы ошондо эр Манас кары чыгып жүзүнө, эми мынтип турганда карашына көкөңдүн барбай эми турганда, топуракты көкөңгө салбай эми турганда, кара жердин учтап кармай эми турганда, тагы ошондо карданып эми мынтип курганда, кабыланның бакырып бокмурундай баланы бери кел деп чакырып, өлүм кылып салайын, эсебин мынтип табайын деп ошондо эр Манас карданып турганда, тагы ошондо карасаң, эй аксакалын жайкалткан, ошондо карыя билмегенди билгизген, билгин бакай олуя, туйбаганды туйгузган, туйгун бакай олуя. Тагы ошондо карачы бал менен оозун чайкаган, Алтайчыны газапты алдын ала байкаган, кабыланбакай эр ошол, телегей тең ошол, тентип кенип кошулган, кабыланбай Манаска теңирим берген шер ошол. Бакай мынтип кеп айтып, карданбай Манаска, акырын сүйлөп бек айтып, айланайын кан Манас, катылып эмне кыласың, эр көкөңдүн балага, бузукчулук санаба, сырттан күлү бер Манас, ичиңден кыйлап канаба. Тагы ошондо кан Манас, өлүм кылбай койгунуң, эми кезек келгенде каканчындын бежиңе, өлүм кылып койгунуң, бокмурундун кылыкты, көндүм кылып
койгунуң деп ошентип бакайган бок мурундуң өлүмдөн алып калган көрдүңбү так ошондо бакайган адилеттүү кептерин бок мурун менен маннаска салып салган кептерин так ошондо көрдүңбү көңүлүң мыктап бөлдүңбү муну мындай таштайлы кең Ташкенттин кыргыздан келтирип эми баштайлы так ошондо бок мурун капаланып кайрылып канатадан эртелеп бок мурунуң айрылып кабыргасы кайрылып атаны укпай бок мурун ата келип күнүгө эми турду жалынып тири жүрсө көкөтөй туйбай койгон бок мурун эми турду сагынып көкөңдөн калган тумарды мойнуна илип тагынып күнү түнү бок мурун ата келип жалынып атаны укуй бок мурун эми мынтип кеп айтат ыйлап туруп бек айтат айланайын эр кошой ата кемдин жанында жүргөн элең сен кошой сербеттеп туруп кеп айткан эми мындай шер кошой айланайын абаке акылыңыз канаке деп ушинтип бок мурун атамдан калган самалды так ошондо карачы ашында мынтип чачайын калың журттун ушунда кашында мынтип чачайын болсоң эгер сен кошой башында мынтип чачайын тер жерди тапсаң сен кошой ташында мынтип чачайын деп ошондо бок мурун эр кошойго кайрылып эмиң айтып кайрылып ата келин бок мурун эрте жашта кайрылып деп айтканда бок мурун так ошондо карачы шамал тийбес сел тийбес чатырлыгы дагы бар канчалаган кыз атты батырлыгы дагы бар айза кармап топ бузган керек болсоң эр кошой кыргыз үчүн ок учкан ыктылыгы дагы бар абаң кошой карынын мыктылыгы дагы бар топ башкарган абаңдын ордолугу дагы бар Куран окуп каттанып молдолугу дагы бар ар качандан бир качан алышканды койбогон балбандыгы дагы бар
кечең аяр кошой ат болуп, батакей кошой бул болуп, калгандыгы дагы бар, так ошондо эр кошой, мына мынтип ошондо батакөй ат болуп, калгандыгы дагы бар. Ошо кезден эр кошой мына мынтип кеп айтат, акырын сүйлөп бек айтат. Айланайын бок мурун, ат чапкан киши талап кел, аш берген кишиң айыпкер. Ашты берсең сен бала, Кытайлардын чоңдору келип курдук кылбайбы, бак бурчундан балбандар зордук эми кылбайбы, кызыкты мыктап салбайбы, чийикти мыктап чийбейби. Атаңдын көрү кыргыздар аш берген жерде моминтип эми качып туруп сүйбейбиң. Так ошондо карасаң кошой мынтип кеп айтат, айланайын бок мурун, аш берсек атаңга, кабыл кылсак дагы ошондо карасаң, кабар алсак матаңга, айланайын бок мурун, кең таласты жер деген, кел берсиген эр деген. Кечпей сууну толкуткан, барбай жууну коркуткан, жайдак тулпар коштогон, жалдың арстан окшогон, айбатына буулуп, акбайдайра токтогон, кабыландай батырга кабар айткын бок мурун, ошол тулус жерине салам айткын бок мурун. Манас келсин ашыңа, аш башкарып башыңа, так ошондо карачы, алар турса кашымда, аябай ашты берелик. Бок мурундун тулганы кенебей туруп керелик. Ат чаптуу жерлерде аныктап туруп ченелик. Байгениң ошондо аябай туруп көп сайып, койдон миңдиң ошондо төдөн койду көп сайып. Атаңдын көрү бок мурун, байгегең ошондо төө менен лөк сайып. Айланайын бок мурун, кабар айткын танаска, так ошондо жайма көкүн жашайдар жибергениң танаска. Аты калган манаска атаңдын көрү бок мурун, эми салам айткын таласка. Деп айтканда эр кошой бизге сайган эммедей, безип кетти бок мурун, кең Ташкенттин шаарына кезип кетти бок мурун. Атасы өлгөн бул бала өзүм эми ошондо жетим кылып бок мурун, сезип кетти көрдүңбү атаны кокуй бок мурун. Кирерге ошондо тешик таппай бок мурун, шашып кетти көрдүңбү, акылыңнан аңтаңдап качып кетти көрдүңбү. Эр билли билести ашып кетти көрдүңбү, адыр жерлерде аркар баскан белдерде, будур жерлерде буйгатында бугу бар, бугу ашкан белдерде басып кетти көрдүңбү. Ошондо бок мурун күңгүрөнүп күлөнүп, эми туруп сүйлөнүп,
Ағылайын абаке, өлсем манназ барбаймын, ушул айткан кебиңе көнсөм манназ барбаймын. Айланайын абаке, кабылдан болсо дагы маннасың, булашыма чакырбайм, бери келе ошондо жайма көкүл жашайдар, эмиң аны чакырбайм. Атаны окуй абаке, болбой калган экенсиң, карып ошол абаке, оңбой калган экенсиң. Купулума абаке, толбой калган экенсиң. Кең Ташкенттин оюна конбой калган экенсиң. Кабыландай маннастын жолун мынтип абаке, жолдой калган экенсиң. Бокмурундун азабын бүгүндөн абаке, козгой калган экенсиң. Айланайын абаке, батыр маннас батыр деп боздоп калган экенсиң. Жан дүйнөсүң Бокмурун, кечең атам өлгөндүгүн билгизип колгоп калган экенсиң. Кечең атам өлгөндө өзүм бойлой конбонбуз, өртөчкөндөй болгонбуз. Ансыз делең эр кошой, так ошондо карачы, кайгы менен капага эми тинтип толгонбуз, деп ошентип Бокмурун эр манасты карачы. Чакырбай койду көрдүңбү, атаны коккой мүнткенде, кабылан кошой карачы. Ыйлап турду көрдүңбү, сырттан эми билгизбей, кабыландай батырды ичинден эр кошой сыйлап турду көрдүңбү. Чакыргын деп манасты, Бокмурундай баланы, атаны коккой эр кошой кыйнап турду көрдүңбү. Манас келбей калса эгер, булаш эмне болот деп, так ошондо эр кошой боздоп турду көрдүңбү. Так ошондон эр кошой алмадай башкан, ошондо 60 сана бир келип, томуктай бошко ошондо 95 сана бир келип, эми боздоп эле турду көрдүң. Так ошондо Бокмурун мынтип кептиң айтканда, акырын сүйлөп Бокмурун так ошондо карачы. Кебин мыктап алыптыр, манас чакырбаймын деп, так ошондо Бокмурун көнбөй такыр калыптыр. Так ошондо эр кошой эң айланайын Бокмурун, мын ошондо карачы. Макул эми макул деп, сенин айткан кебиңе мына болду акыл деп, так ошондо карачы. Жер издетип калыптыр, эй супа садак болгондо, таң агарып атканда, тараза жылдыз батканда, кең Ташкенттин батканда. Так ошондо кең кыргыз ойлонуп жатканда, жерди тандап карачы, толгонуп кыргыз жатканда. Анда кошой мынтиптир, айланайын эллерим, алай деген жери бар, даңкы кеткен далайга, барып көрсөң алайга. Айланайын эллерим, эң алай барсаң карасаң, так ошондо карасаң. Атаны кокуй эллерим, энде турган шерлерим, алай барсаң өлөбүз, отундун азабын ошол жерден көрөбүз. Андан ары келгенде башка тасыган барган, чоң атасы Барахан, өз атасын Айдархан. Көгөтүктүн өкчөсү, Айдархандын көкчөсү, так ошол жайлаган, эй атын мыктап байлаган. Сарыарка деген жери бар, сандап жаткан ошондо,
Қазақ деген элли бар, сарыарқаны қарасаң, ақыл сайқап ушунду ақырындан баласаң, ей сарыарқанын жеринде барып қалсақ біз егер, көкөтөйдүн кызы каш салып қалсақ біз егер, атаны кокуй бокмурун судан мынтип өлөбүз, суурдугун ошол жер мыктап аңдап көрөбүз. Сарыарқаны болбойт деп аш өткөрсөк бул жерге, такыр эле оңбойт деп кең Ташкенттин кыргызы керилип жатып бул жерге, такыр эле конбойт деп атаны кокуй карачы. Андан ары барганда Суусамыр деген жер ошол кең таластын ошондо кире берген жеринде, төө башынын ар жагы чыга берген жеринде Суусамыр карачы турат экен жайкалып, сонундугу бул жердин турдуң эми байкалып. Атаны кокуй Суусамырга барганда, көкөтөйдүн кызы каш өткөрүп эми калганда, ат чабуучу жери жок, атаны кокуй бокмурун, мунун мындай чеги жок, тар болуп калат деп мүдүрүлөр аңгеги, жилик чагар таштары бар болуп калат деп, ат чабууга бул жериң такыр эле болбойт деп, аш өткөрсөк бул жерге такыр эле оңбойт деп, кең Ташкенттин кыргызы аш өткөрүш үчүн бул жерге эми мынтип конбойт деп, бул жериң айланайын бокмурун, Кашка келген калыктын купулуна толбойт деп. Андан ары барганда ат угулат каркыра, өзгөчө жериң ушул жер, мүдүрүлөр аңгек жок, жилик чагар ташы жок, аяк менен башы жок. Сайсайынан шаркырап миңден булак куюлган, тоодо экесиң ошондо, ошондо карасаң, токойунун ичинде шаңшып ошол жеринде булбулдары угулган. Сайсайынан шаркырап сандаган ошондо булактары куюлган. Үч каркыра боюна, үч капкактын оюна, кемеге качуу жер экен так ошондо карачы. Аттардын баарын чубатып, кең өзөнгө ушундай элдин баарын сулатып, атаны кокуй бокмурун, ат чабуучу жер ошол так ошондо карачы. Каркыраны тандайлы, андан башка жериңе такыр эле барбайлы. Атаны кокуй бокмурун, башка жерге кокустан барып алып бокмурун, кызыкты мынтип салбайлы. Андан көрө бокмурун кең өзөндүн каркыра, эмиң ушуну гана байкап тандайсың. Жерди мынтип тандашып, жай жарагын ошондо бокмурундар камдашып, эми мынтип турганда, көңүлүм мыйтап бурганда, малдын баарын булалып, так ошондо карачы. Кең каркыра боюна, үч капкактын боюна камданып калган кез экен. Атаны кокуй элдериң барганы калган кез экен. Көкөтөйдүн кызы каш өткөргөнү элдериң калганы калган кез экен. Атаны кокуй карачы, төөдөн мыктап лөк алып, ат айдатып ошондо жылкылардан көп алып,
малдың барын айдашып, эми минтип карачы, канчалаган төлөрдү жолдон эле жайлашып, тайгандарын ошондо киригиге байлашып, атаны окуй кыргыздар так ошондо карачы, кең Ташкенттен каркыра барып калган кез экен, кээ бир кыргыз ошондо кооздугунан каркыра акыл эстен момунтеп таанып калган кез экен. Аябаган дүммөктү атаны окуй эрендер көрүп калган кез экен, кең каркыра боюна кең өзөндүн оюна кең Ташкенттин кыргызы конуп калган кез экен, күндүзү кымыз түнү кыз болуп калган кез экен, купулуна элдердин ошол жерин каркыра толуп калган кез экен, так ошондо карачы ат минип келген кыргыздын көчүктөрү ошондо жоруп калган кез экен, так ошондо карачы өзөн бойлой кыргыздар конуп калган кез экен, атаны окуй карачы кең өзөндүн каркыра жайлап калган кез экен, жай жарагын кыргыздар камдап калган кез экен. Кудай ошо кыргызга эми жалгап эле калган кез экен. Так ошондо карачы айланайын бок мурун көкөтөйдүн баласы, өлгөндө көргөн карачы аныктап тапкан баласы, бок мурунун ошондо Канданбектен таймаган, кара тилин кайраган, кан алдында тим эле жаңылбай туруп сайраган, жайма көкүл жашайдар чакыртып алып көрдүңбү, атаны окуй карачы жашайдарды бок мурун бери келип бакырып, кашыма келиптир атаны окуй жашайдар эми келип калганы, эй астындагы маникер чылбырдан бек агып, так ошондо карачы жайма көкүл жашайдар эми минтип келгенде, так ошондо карачы каркыранын кырынан эми ашып келгенде, эрбелди бир нерсе эми басып келгенде, атаны окуй жашайдар буйругун бок мурун эми угуп келгенде, уктап жаткан жеринен айланайын жашайдар эми бир гана туруп келгендиң ой. Так ошондо бок мурун эми минтип кеп айтып, акырын сүйлөп бек айтып, айланайын жашайдар элди минтип чакыргын, айткан кепти аңдап ук, келбей койсо кустан камчы чабып бакыргын, бүткүл журт кубуллашка бирин койбой чакыргын, деп ошондо бок мурун жашайдарга карачы, эй мындай барсаң карначы, Самаркандтын Санжыбекке баргын деп, андан ары барганда Үкөк сакал Өзүбек аны дагы чакыр деп, айланайын жашайдар андан бери келгенде, Коконкандын Козубек жаңылбайсың өзү деп, андан ары барганда эй бузулган чамбыл жердеген, жаналы кара жердеген, буларды да чакырган, атаны окуй бок мурун булашыма келсинде, айтканыма көнсүнде, келбей койсо конкустан көкөтөйдүн көк туусун кызыгайчы ошондо мыктап туруп карачы, үй үстүнөн көрсүндө, андан бери келгенде так ошондо карачы
ey Кудайдын сүйгөн пендеси, эл амандын кенжеси, эр төштүк деген шер ошол, белге таңуу беле ошол, эр төштүккө баргының, аябай туруп абаңды, булашыма келсинде, эй айтканыма көнсүнде, көкөтөйдүн көк туусун келбей койсо булашка, үй үстүнөн көрсүнде, андан ары барганда тагы ошондо карачы, эй орто чаткал жер деген, тагы ошондо карачы, будайык-кандын элеген, будайыкты чакыргын, ага дагы карачы, жанаң айткан кептерди айтып туруп бакыргын, айтканыма көнсүнде, эй келбей койсо булашка, айчык алтын кызыл туу үй үстүнөн көрсүнде, андан бери келгенде түпкү атасы Камбаркан, чоң атасы Баракан, өз атасын Айдаркан, Айдаркандын көкчөсү, эй көгөтүктүн көкчөсү, Сарыарканы жайлаган, катынын кыздай мактаган, тагы ошондо карачы, жалаң элең ошондо Сарыарканы жактаган, көкчөгө баргын деп аябаган кызыкты, ага дагы айткын деп, андан ары барганда тагы ошондо карачы, какканчынга барасың, ары жагы түппежин, орто жерин Нурбержин, бери жагы келгенде эми турат четпежин, аны мындай таштагын, ары жакы какканчын, бежиндин жолу беш бөлөк, эми муну карачы, бүгүн күндө күн бөлөт, бежин көздөй барасың, бери жакта карасаң, эй шибең элден чыккан шер, атаны кокуй карачы, эй айбатынан жан чыккан, атаны кокуй ороккыр, ороккырга барасың, андан ары барганда кара жоюлуу кожо жаш, эй караңгыда иненин көзүн ачса жаңылбас, кожо жайга кожо жашка барасың, ага дагы бул кепти айтаң эми саласың, андан ары барганда эй тагы ошондо карачы, 6 жылы жөө, 6 батман буудай жеп, эй дамжыттанган эр жолой, 7 жылы жөө, тагы ошондо карачы, кылымга кылган кызыкты, жынжыттанган эр жолой, эй 60 жерди бир жайлап, канжыттанган эр жолой, ошол жолой барасың, ага дагы бул кепти аябай туруп саласың, андан ары барганда ал экөндүн коңурбай, аябаган карачы, эми турган чоңалдай, бул бир чочконун этине бир жегенде койбогон, алышкан адамды такыр эле койбогон, тагы ошондо карачы, коңурбайга барасың, айтканыма көнсүнде, эгер келбей калса булашка, айчык алтын кызыл туу үй үстүнөн көрсүнде, деп ошондо карачы, эй андан ары барганда Манжу деген эли бар, Нескарадай шери бар, Нескараны карасаң, түп атасы чылаба, уругангай тукумбу, муну менен ошондо тууган ушуну чыңырып ошондо, мунун энесиң ошондо, эй чырга тууган ушуну, Нескарага барасың, чалма кейин ошондо, эй эми мынтип чаласың, ага дагы карачы, жанаң айткан кептерди аябай туруп саласың, эй айтканыма көнсүнде, эгер көнбөй койсо Нескара, тагы ошондо карачы, алтын айчык кызыл туу үй үстүнөн көрсүнде, атаны кокуй жашайдар, баарын уккун деп айтып, эй Бөкөтөйдүн бүлүгү, тагы ошондо карачы, бок мурундун күлүгү, эй кайыптай көзү кызарган, чуркаган сайын узарган, тай кылбаган бийиктен, такыр эле кем эмес, ташка баскан кийиктен, тагы ошондо маникер, эй ошондо чаткалдай, чүрүп берсе чатына, жүктү төп аткандай, атаны кокуй бакыткер, калбырөпкө жез канат, тагы ошондо карачы, маникерди миниптир, гүллүктүгүн бул бала, кайдан эми билиптир, маникерди мингенде, жанагың айткан элерге кабар айтып жашайдар, атаны кокуй карачы, бок мурун айткан элерге салам айтып карачы, тагы ошондо бок жашайдар, баарын эми чакырып,
көкөтөйдүн кызы каш келгиле деп бакырып жар салды бошондо эй тагы ошондо карачы Канданбектен тайбаган кара тилин кайраган кан алдында жашайдар аянбай туруп карачы 60 тилли сайраган тагы ошондо жашайдар эй эрлерди кыдырып ат бооройун сындырып тагы ошондо карачы чакырып жүрөт көрдүңбү келгин деп көкөтөйдүн кызы каш көргүн деп көрбөй калсаң булашты өлгүн деп тагы ошондо карачы мындай кызыкты ошондо жашайдарың бакырып эми көргүн деп